Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabını sabahımızda olantabız. Ötkönki sabakta şariattagı najas nerseler jana alарды тазалоо жолуну окуп өткөнбүз. Бул сабакта андан кийинки бөлүм даратты кантип алуу жолу. Бул бөлүмгө кирерден мурда өткөнкү сабакта бир маселе калып калыптыр. Бул алым ошол китебинде эскерген болчу. Бул алым айткан, эгерде najasatты тазалаганда najasаттын өзүнө кетирген болсоң, анын бир аз өңү калып калса дагы ал зыян бербейт деп. Ошондой эле бир аз жыты калып калса дагы ал дагы зыян бербейт деп айткан. Алымдар ушинтип айтышат. Биз башында айтып өткөнбүз, эгерде сууга najasat түшө турган болсо, ал суунун жытыны же болбосо өңүнү же болбосо дамын өзгөртсө, ал сууга дарат алса болбойт деп. Ошол najasat менен ушул 3 сыпатынын бирөөсү өзгөрсө, дарат алса болбойт деп айтканбыз. Бирок najasat денеге же болбосо кийимге же жерге түшө турган болсо, анын затыны кетирсең, өзүнү кетирсең, жарактуу болот. Анын бир аз жыты калып калса, же болбосо өңү калып калса, ал зыян бербейт деп айтты бул алым. Алымдар ушинтип айтышат. Мисалы үчүн бир кийимге тезек тийип кала турган болсо, ошол тезекти кандай жол менен болсо дагы кетирген болсоң, анын бир аз өңү калып калса, же болбосо бир аз жыты калып кала турган болсо, ал нерсе зыян бербейт. Эми дарат бөлүмүн баштай турган болсок, бул алым, бул китеби кыскача болгон себептен дараттын шарттарын эскерген жок. Дараттын булар сүннөт, булар фарыз деп эскерген жок. Балким ушул жаңы баштоочуга жеңил болуш үчүн кантип дарат алышты гана тартиби менен үйрөттү. Биз бул китепти окурдан мурда иншалла дараттын шарттарын эскерип өтөбүз, жана ошондой эле фарыздарын эскерип өтөбүз. Бул шарттардын кээ бирлери жалпы бардык ибадаттарга шарт. Ал эми кээ бирлери болсо даратка гана тиешелүү. Дараттын 7 шарты бар. Биринчиси болсо ислам. Дарат алуучу мусулман болуш керек. Анткени бул дарат алуу ибадат. Ибадат бир гана мусулмандардан кабыл кылынат. Капыр адам ал дарат алса дагы анын пайдасы жок. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма манa'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Алардын садакаларынын кабыл болбоосунун себеби алар Аллах Таалага жана пайгамбарыбызга кафыр болгондук себептен дейт. Демек, кафырлардан ибадаттар кабыл кылынбайт. Кафыр адам ал дарат алса дагы анын дараты өтпөйт. Бул биринчи шарты. Бул жалпы ибадаттарга шарт. Кандай гана ибадат болбосун, эң биринчи шарт бул мусулман болуш керек. Дарат алуучу болсун, намаз окуучу болсун, ал мусулман болуш керек. Экинчи шарты болсо бул акыл. Тагыраак айтканда, жинди болбош керек. Акылсыз адам, жинди адам ал дарат алса дагы анын пайдасы жок. Анткени даратка андан кийинки шартта келет. Дарат алуу үчүн ниет дагы шарт. Ал жинди адам ал ниет кыла албайт, ниетти түшүнбөйт. Ошон үчүн акылдуу болуш керек, жинди болбош керек. Бул экинчи шарт. Бул дагы жалпы бардык ибадаттарга шарт. Үчүнчү шарт болсо ниет. Ниет кылуу. Ниеттен максат ошол дарат алып атам деген жүрөгүңдөн билсең болду. Аны тилиң менен дарат алууга ниет кылдым деп айтуу шарт эмес. Тескеринче, антип тил менен айтуу ал бидат болуп эсептелинет. Ниет ошол дарат алып атам деп жүрөгүңдөн дарат алып атам деген оюңда ошол болсо, ошол ниет болуп эсептелинет. Бул ниет дагы бардык ибадаттар үчүн шарт кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ат-тахуру шатрул иман." Тазалык, дарат бул имандан, имандын жарымы деп айтып жатат тазалыкты. Демек, бул бир нерсени иманда деп атаган болсо, ал ибадат экендигине далил болот. Дарат ибадат болгондон кийин биз айтып өттүк, бардык ибадаттарга ниет шарт деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Ва иннама ликулли имриин ма нава." Ар бир адам эмне ниет кылса, ошого жетет деп. Бул хадистен ошол ибадаттарга ниет шарт экендигине далил болот. Төртүнчү шарты болсо тамиз. Тамиз деген жаш бала ошол ниет кыла ала турган деңгээлге чейин акыл эси кириш керек. Ой жүгүртүп, өзү ниетти түшүнө турган деңгээлге жетиш керек. Алымдар айтат, көпчүлүк абалда 7 жашар, 8 жашар. Эми ал балдар бул нерседе айырмаланышат.
Анткени 3-шартты айтып өттүк, ниет шарт деп. Эгерде жаш бала кичинекей болсо, тамизге жетелек болгон болсо, тамиз жашына, тамиз деген ошол ой пикирди өзү жүгүртүп, түшүнүп калган, ниет кыла турган деңгээлде түшүнүп калган болсо, ошол тамиз деп аталат. Андан кичине жаш бала болсо, өзү ниет кыла турган деңгээлде болбосо, анда анын даараты туура эмес болот. Анткени ал ниет кыла албайт. Ошондуктан жаш бала 1-2 жаш, 3 жаш, 4 жашар тамизге жетелек жаш бала болсо, ал даарат алышы шарт эмес. Анын даарат алса дагы даараты жараксыз. Бул шартка алымдардын арасында ижма түзүлгөн, алымдар арасында талаш жок. Ушул 4 шарт бул жалпы ибадаттарга шарт. Намаз окуу жана башка ибадаттарга дагы шарт кылынат. Андан кийинки жеке дааратка тиешелүү шарттардан суунун таза болуусу. Даарат алганда суу нажас болбош керек. Нажас аралашкан суу болсо, ал даарат алса болбойт. Бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон шарт. 6-чы шарт болсо, инкыта мужбихи дейт. Ошол дааратты сындыруучу нерседен токтолуш керек. Мисал үчүн, зара кылып аткан болсоң, зара кылып атып эле даарат ала берем десең, ал жараксыз болот. Анткени даарат алсаң, зара тынбай чыгып турган болсо, ал уланып тура берет, дааратың сындырып тура берет. Жана ошондой эле мисал үчүн кан агып аткан болсо, канды дагы токтотуп туруп, анан даарат алыш керек. Эгерде кан агып аткан болсо, анда даарат алсаң, кайра кан чыга турган болсо, анда ал дааратыңды сындырат. 7-чи шарт болсо, тамими адал вуду. Ушул даараттын фарыз болгон мүчөлөрүнү толук жуу керек. Бардык жерине суу жеткирүүсү керек. Кичинекей бир краска же болбосо камыр же ошондой нерселер менен ошо даараттын мүчөлөрүнү суу жеткизбей тосуп калбаш керек ошол нерсе денени. Дененин бардык жагына суу жеткириш керек. Кээ бир алымдар эгерде кичинекей болсо кечиримдүү деп айтышат, бирок туурасы бул бардыгы дененин ошол дааратты жуучу, даараттын мүчөлөрү болгон дененин бардык жерине толук суу жеткирүүсү керек. Ал эми алымдар айтышат, эгерде тырмактын астындагы кирлер болсо, тырмактын асты жагында болсо, ал аны кетирип жуу шарт эмес деп. Анткени даарат ушул үстү, дененин үстүңкү жагы гана жуу фарыз деп, шарт деп айтышат. Андан кийин даараттын фарыздарын эскере турган болсок, биринчиси бетти жуу. Бетти жуу бул фарыз. Буга далил Аллах Таала айтат: "Фагсилу вужухакум", бетиңерди жуугула деп. Бул ижма болгон алымдардын арасында талаш жок маселе. Экинчиси болсо, колдун учунан баштап чыканакты кошуп жуу, бул даараттын фарыздарынан. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва айдиякум илал марафиq", колуңарды чыканакка чейин, чыканакты кошуп жуугула дейт. Бул дагы алымдардын арасында талаш жок болгон маселе. Үчүнчүсү болсо, башка масх тартуу. Башка масх тартуу дагы бул фарыз. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Вамсаху бируусикум", башыңарга масх тарткыла деп. Бул дагы алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон маселе. Төртүнчүсү болсо, бутту жуу, бутту томукту кошуп жуу, бул дагы фарыз. Бул дагы алымдардын арасында талаш жок болгон фарыз, ижма түзүлгөн. Бешинчиси болсо, ушул тартип менен кылуу. Биринчи бетти жуу, андан кийин колду жуу, андан кийин масх тартып, андан кийин бутту жуу. Ушул тартип менен. Бул тартип дегенде ушул мүчөлөрдүн арасында тартип фарыз. Ал эми бир эле мүчөнүн эки жагына эми оң мүчө, сол мүчө боло турган болсо, ал тартип фарыз эмес, ал сүннөт. Мисал үчүн, колду жууганда биринчи оң колду жууп, андан кийин сол колду жууп, бул сүннөт. Ал эми бетти биринчи жууп, андан кийин колду чыканакка чейин жууп, андан кийин масх тартып, андан кийин бутту жууп, бул фарыз. Бул негизи алымдардын арасында талаш маселе, бирок туурасы ушул фарыз. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде тартип менен эскерди. Ушул тартип менен эскерди. Дааратка буйруганда: "Я айюхаллазина аману иза кумтум минас салати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq вамсаху бируусикум ва аржулакум илал ка'байн". Иман келтиргендер, эгер намаз окууну кааласаңар деди, биринчи бетиңерди жуугула деди. Андан кийин колуңарды чыканакка чейин жуугула деди. Андан кийин
негизи араб тили услубу бул кыскартылган тил. Мисалы үчүн Аллах Таала бул жерде бетти жуу жана колду жуу, андан кийин бутту жуу, эгерде тартип шарт эмес болсо, тартип фарз эмес болсо, анда бутту жууну ушуларга кошуп коюш керек эле. Аллах Таала ушу мас тартууну арасына, ушу жуула турган нерселердин арасына киргизип, андан кийин бутту жууну эскергенден кийин, демек бул себеби бар. Бул ушул фарз экен, ошол максат кылынган экендигине далил болот. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эч бир сахих хадис келген эмес, ушул тартип менен албаган. Пайгамбарыбыздан келген сахих хадистердин баардыгы пайгамбарыбыз ушул тартип менен алган. Аллах Таала бизге биринчи бетти жууп, андан кийин колду жууп, андан кийин мас тартып, андан кийин бутту жуугула деп ушу тартип менен эскерди. Демек ушул тартип фарз. Алтынчысы болсо муалят деп коет. Муалят деген удама уда алуу. Ушул мүчөлөрдүн биринин артынан бирини кылуу. Мисалы үчүн бетти жуугандан кийин көпкө чейин токтоп туруп, андан кийин колду жуусаң болбойт. Удама уда болуунун чеги канчалык дегенде алымдар айтышат, бетти жуугандан кийин ошол бетиң кургап алгы чейин колуңду жуушуң керек. Жана ошондой эле колуң кургап алгы чейин мас тартышың керек. Мас тартып бүткөндөн кийин дароо бутуңду жуушуң керек. Ушул тартип фарз. Бул дагы алымдардын арасында талаш маселе. Бирок бул аятта Аллах Таала шарт кылды. Ида кумтум, эгерде намазга турууну кааласаңар деп. Алымдар айтышат, бул жерде усули эреже бар. Эгерде бир нерсе шарт кылып туруп, шарттын аркасынан эскере турган болсо, ал шарттын аркасынан боло турган нерсе дароо тартип менен болуш керек дейт. Ушул фарз деп айтышат. Жана ошондой эле буга жеке далил боло турган хадистерден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кишинин намаз окуп атканын көрөт. Анын бутунда кичинекей бир тыйынчалык жерге суу жетпей калган жерин көрөт, кургак жерин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага даратыны кайтадан алып, намазында кайтаруусун буйруган. Эгерде удама уда жуу фарз эмес болгондо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону суу тийбей калган жерин эле жууп кой деп буйрумак. Демек ушул бул хадис неге далил болот? Ошол даратты удама уда биринин артынан бирини жуу керек экендигине, ошол фарз экендигине далил болот. Бул фарз деген эмне? Фарз деген ошол фарздарын аткарбасаң, ал даратың жараксыз болот деген. Эгерде сүннөт боло турган болгондо, анда ал бутуну жууп койсо, кайрадан жууп койсо жарактуу болмок. Жана ошондой эле сүннөт боло турган болсо, аны таштап койсо деле дараты жарактуу боло бермек. Эми иншалла китепти окуп баштайбыз. Бул алым айтып жатат, бабу сифатул вуду. Дараттын сыпаты. Биринчи, ва хуа ан янви раф'ал хадас ау вуду лис-сала ва нахвиха. Биринчи ниетти эскерип атат. Ал дараталарда ошо даратсыздыкты көтөрүүнү, же болбосо дараттын өзүнү намаз окуу үчүн ошол ниет кылуусу дейт. Намазга же болбосо башка дарат шарт болгон нерселерге ошол дарат алууну ниет кылуусу. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. Ниет деген бул баардык амалдарга, баардык ибадаттарга, тазалануу болсун, башка болсун, баардык ибадаттарга шарт деди. Бул ниет жөнүндө айтып өттүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннамал а'малу бин-ният." Ниет амалдар ниетке жараша. Чынында амалдар ниетке жараша. Ва иннама ликулли имрин ма нава. Эми ар бир адам эмне ниет кылса, ошого жетет. Muttafaqun alayh. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Ниет жөнүндө айтып өттүк, бул ниет шарт деп. Андан кийин айтып жатат, даратты тартиби менен айтып кетет эми. Сумма yaqulu bismillah wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Бисмилла деп айтат. Бисмилла деп айтуу сүннөт бул. Хадис келген, кимде ким бисмилла деп айтпаган болсо, анын дараты жок, дараты жараксыз деп. Бирок ал хадисти алымдар даиф деп айтышкан. Ошон үчүн бисмилла деп айтуу биз мындан мурун айтып өттүк. Шариатта ар бир амалды кылуудан мурда бисмилла деп айтуу сүннөт деп. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Андан кийин колуну билегине чейин 3 жолу жуат. Бул 3 жолу жууу сүннөт бул дагы. Бирок ушул жерде бир маселе, кээ бир адамдар колуну 3 жолу билекке чейин жуугандан кийин бетини жуат. Андан кийин кайра колуну чыканакка чейин жууганда ушу билегинен баштап эле жууп коет. Колунун учунан баштап жуубайт. Анткени башында жуудум деп ойлойт. Бул туура эмес. Бул даратты жараксыз кылат. Бул башында 3 жолу жууган бул сүннөт, ал фарздын ордуна өтпөйт. Ал эми
Бетти жуугандан кийин жуу бул колдун учунан баштап чыканакты кошуп толук жуу бул фарыз. Ушул толук болуш керек сөзсүз түрдө. А башында жууган, 3 жолу жууган ал сүннөт. Аны жуубай койсоң деле даратың жарактуу болот. Бирок экинчи жолу бетти жуугандан кийин колду жуу бул колдун учунан баштап колдун чыканакка кошуп жуулуш керек. Эми бул даратты тартүү менен эскерет, аягында баарынын далилини бир эле хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даратын сыпаттаган хадис далил болот. Ошону эскеребиз. Азыр тартүү менен эскерип кетебиз. Бисмилла деп айтып колду 3 жолу жуугандан кийин сумма ятамадмаду ва ястанши саласан би саласи графат. Андан кийин дейт, мурдуну, оозуну чайкайт жана мурдуна 3 жолу суу алып, аны чимкирип чыгарат. 3 суу менен гана деди. 3 жолу суу менен. Бул дегени колуңа бир суу алсаң, сүннөт боюнча, колуңа бир суу алсаң, ошонун жарымын оозуңа алып, жарымын мурунга тартуу сүннөт. Оозуңду чайкап чыгарып, андан кийин мурдуңду чыгарып, чимкирип, ушул сүннөт. 3 эле жолу, 6 жолу эмес, биринчи 3 жолу сууду оозго алып чайкап, андан кийин 3 жолу мурунга алуу эмес, сүннөт боюнча негизи 3 эле суу алуу ошол сүннөт. Биринчи суу алганда жарымын оозго, жарымын мурунга алуу ошол сүннөт. Ушинтип 3 жолу кылуу ушул сүннөт. Сумма ягсилу важхаху саласан. Андан кийин бетин 3 жолу жуат. Беттин чеги канчалык дегенде, алымдар айтышат, беттин чеги адат боюнча чач өскөн жерден ээктин түбүнө чейин, бул узундан. Туурасынан болсо эки кулактын жумшак жерине чейин. Ушул чекти баарыны жуу бул сүннөт 3 жолу. 3 жолу жуу сүннөт, 1 жолу жуу фарыз. Андан кийин айтып жатат, ва ядайхи илал мирфакайн саласан. Андан кийин колуну учунан баштап чыканагын кошуп 3 жолу жуу. Андан кийин айтып жатат, ва ямсаху рa'саху мин муқаддам рa'сихи ila qafahu bi yadayhi, thumma yu'iduhuma ila al-mahall alladhi bada'a minhu marratan wahidan. Андан кийин мас тартуу башынан эки колун бириктирип туруп, башынан баштап аягына чейин, башынын акырына чейин тартат үстүнөн. Андан кийин кайта ошо баштаган жерине чейин кайтарып алып келет. Ушул сүннөт. Summa yudkhilu sabbahatayn fi damakhi uznayhi wa yamsahu bi ibhamayhi zahiruhuma. Андан кийин эки сөмөйүнү кулагына киргизет. Кулагынын издерине киргизип жүргүзөт жана баш бармактары менен кулагынын үстүнү мас тартат, үстүнө арчыйт дейт. Мас тартканда ушул башынан баштап тартып, кайра артка кайта алып келип, андан кийин кулакты ушул сөмөй менен кулактын издерин чукулайт, андан кийин баш бармак менен арт жагын мас тартат. Моюнга мас тартуу деген маселе бар. Негизи бул моюнга мас тартууну кээ бир алымдар сүннөт деп айтышкан, бирок негизи ага далил жок. Моюнга мас тартуу бул сүннөт эмес. Summa yaghsilu rijlayhi ma'al ka'bayn salasan. Андан кийин эки бутуну 3 жолудан жуат. Эки бутуну ошол томогуну кошуп 3 жолудан жуат. Hada akmal wudu alladhi fa'alahu nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Эми ушул азыр эскерген дарат бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган эң толук дараттын сыпаты деп айтты. Бул алым ушу жерге чейин даратты кантип алууну эскерди. Толук сыпатыны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай дарат алган, ошону толук сыпатыны эскерди сүннөт боюнча. Эми дарат алганда ошол мүчөлөрдү 1 жолдан жууса да жарактуу болот, 2 жолдан жууса да жарактуу болот, 3 жолдан жууса да жарактуу болот. Бирок 3 жолдан ашырган алымдар айтат, 3 жолдан ашырса болбойт. Бир гана кажет болуп кирип кетпей жатса анда болот, бирок ибадат иретинде 3 жолдан ашырса ал бидат болуп эсептелинет. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын толук дараты ушундай деп эскерди. Эми буга баарына бир далил аз келет, эскеребиз бир хадисти. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даратын сыпаттаган. Ушул дараттын сыпатыны эскерген хадис Абдуллах ибн Зайд деген сахабадан келет. Андан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даратыны көргөзүп берүүсүнү сурашты. Ал бир идиште сууну алып келүүнү талап кылды. Суу алып келгенде ал ушундай пайгамбарыбыздын даратыны аларга ушундай көрсөтүп сыпаттап берди. Биринчи ошол идиштен колуна куйдуруп 3 жолу жууду билегине чейин.
ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات. Andan keyin oşol idişten koluga su alıp 3 jolu ozunu 3 jolu murdunu çaykadı. Jana aytып ötkөндөй, bir sumunun jarımını ozuna, jarımına murdunu alıp ozunu dagın, murdunu dagın 3 jol çaykadı. ثم أدخل يده فغسل وجهه 3. Andan keyin kayra oşondan su alıp betini 3 jol judu deydi. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. Andan keyin iki kolunu çıkanaka çeyin, çıkanakты koşup judu. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Andan keyin kolunu sulap durup, oşol başından başlap artına çeyin mastarttıdan oşonu kayra başlanan yerine alıp geldi deydi. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. Andan keyin iki putunu tomuktu koşup judu. Bul hadis Sahih Buhari Müslim'de kirgen. Uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din daratını uşunday sıfattagan Abdullah ibn Zeyd degen sahaba uşuntep sıfatta verdi. Bul uşul janakı alım eskergen sıfatlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din daratının sıfatı uşunday ekendigine dalil bolot. Andan keyin aytып жатат. Wal fardu min zalik. Biz farzlarını eskerip öttük. Bul alımdagın oşol farzlarını eskerip жатат. Ani yaghsila marratan wahida. Bular farzları deydi. En birincisi bir jolu oşol müçelerde bir jolu juu farz dedi. Wa in yuratibaha ala ma zakarahullah taala fi qawlihi. Jana oşonda ile tartibi menen juu farz dedi. Biz ayttık tartipte farz dep ayttık. Tartip degende oşol darat müçelerini tartip menen juu farz dedik. Egerde iki müçe bolsa, bir kol misal üçün kol, iki kol bar. Bul ekönün tartibi bu sünnet. Al эми birinci betти juu, andan keyin koldu juu, andan keyin mas tartуу деген бул тартип, бул фарыз. Андан keyin аятты эскерди, ошол Аллах Таала даратка буйруган аятты эскерип атат. Бул аятта Аллах Таала айтып жатат: "Я айюхаллазина аману иза кумтум минас-салати фагсилу вужухакум ва айдиякум минал марафиq ва амсаху би руусикум ва аржулакум минал ка'байн." Ey iman keltirgендер, эгер намаз окуп каласаңар, анда бетиңерди жуугула, жана колуңарды чыканакка чейин жуугула, андан keyin башыңарга мас тарткыла, андан keyin бутуңарды кызылашка чейин жуугула дейт. وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث يبني بعضه على بعض وكذلك كلما اشترط له موالاه. Эми дарат алганда биз айттык фарыздарынан эскергенде удама-уда биринин артынан бири арты болуусу керек деп. Бул ошону эскерип жатат бул алым. Ошол удама-уда алуу бул фарыз дейт. Жана ошондой эле башка ибадаттарда дагы ушундай удама-уда болуу шарт дейт. Мисал үчүн азан айтканда азандын сөздөрүнү birinin артынан birini айтуу шарт дейт. Ошондой эле бул дагы даратта фарыз деп айтып жатат. Birinin артынан биrini кылуу деп. Ошол жерге чейин бул алым кыскача кандай дарат алууну өттү. Иншалла кийинки сабакта иншалла бул андысын окуйбуз. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.